Bir günü көптөгөн сарыкчылар менен ар кандай күнөөкөр адамдар Исанын жанына анын сөзүн укканы келишти. Ошон үчүн фарисейлер менен дин мугалимдери Ал күнөөкөрлөрдү кабыл алып, алар менен бир дасторкондон тамак жейт экен. дейшип нааразы болушту. Иса аларга мындай ибаратты айтып берди. Эгер араңардагы 100 кою бар бирөөнүн бир кою жоголуп кетсе, ал 99-ун ээн талаага таштап, жоголуп кеткенин тапкыча кыдырып издебейби? Таап алган соң, кубанычы койнуна батпай, койду ийнине артып, үйүнө келет да, жоро жолдошторун, коңшу колоңун чакырып, жоголгон коюмду таптым, кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ниетти өзгөртүүнүн кажети жок деп. Өздөрүн такыба санаган 99 адамдан көрө ниетин өзгөрткөн бир күнөөкөр үчүн көктөгүлөр көбүрөөк кубанышат. Же болбосо 10 күмүш теңгеси бар аял теңгелеринин бирин жоготуп алса, шамдарын күйгүзүп, үйүн шыпырып сыйрып, тапмайынча кылдаттык менен издебейби? Тапкан соң курбу курдаштары коңшу колоңдорун чакырып алып, жоготкон теңгемди таптым, кубанычыма ортоктош болгула дейт. Ошондуктан силерге айтам, бир күнөөкөр ниетин өзгөртсө, Кудайдын периштелери зор кубанычка бөлөнүшөт. Иса дагы мындай деди. Бир адамдын 2 уулу болуптур. Бир күнү кенже уулу: "Ата, менин энчимди бериңиз" дейт. Ошондо атасы бар дүнүйөсүн балдарына бөлүп берет. Көп өтпөй кенжеси өзүнө бөлүнгөн энчинин баарын алып, алыс жерге кетип калат. Ал жерден өз билгениндей жашап, колундагы дүнүйөсүн чачып жок кылат. Ошол кезде ал жерде катуу ачарчылык болуп, бул балада аш жылаңач калат. Анан ошол өлкөнүн бир тургунуна барып, жалчы болуп орношот. Жалдап алган киши аны талаага жиберип, чочколорун кайтартып коет. Ал бала чочколор жеген кабык менен курсагын тойгузууга зар болчу экен. Бирок аны да ага эч ким ыраа көрбөптүр. Бир күнү ал эсине келип, минтип ойлонот. Атамдын канчалаган малайлары нанды кенен жеп жүрүшөт. А мен болсом, бул жерде ачкадан куурап өлө турган болдум. Кой, атама барайын да: "Ата, мен Кудайга күнөөкөр болдум. Сиздин алдыңызда да айыптуумун. Эми мен сиздин уулуңуз деп аталууга да татыксызмын. Мени жалчыларыңыздын катарына кошуп алыңызчы" дейин. Ошентип ал атасына жөнөйт. Ал үйүнө жете электе, алыста келе жатканда эле атасы аны көрөт. Көргөндө ичи элжиреп, алдынан чуркап чыгып, мойнунан кучактап, бетинен өпкүлөйт. Уулу болсо ага айтат: "Ата, мен Кудайга күнөөкөр болдум. Сиздин алдыңызда да айыптуумун. Эми мен сиздин уулуңуз аталууга да татыксызмын." Бирок атасы кулдарына мындай деп буйрук берет: "Балама тезирээк эң мыкты кийим алып келип үстүнө жапкыла. Колуна мөөрлүү шакек салгыла. Бутуна өтүк кийгизгиле. Бордолгон ноопазды жетелеп келип сойгула. Жеп ичип тойлойлу. Себеби менин бул балам өлгөн эле, тирилди. Жоголгон эле, табылды. Анан
бары тойлой башташат. Бул убакта улуу баласы талаада жүргөн. Ал талаадан кайтып келатып, үйүнө жакындаганда ыр күү менен бийлеп чордогондордун добушун эшитти. Малайлардын бирин чакырып алып, "Эмне болуп жатат?" деп сурайт. "Иниңиз келди. Атаңыз аны аман эсен көргөн үчүн бордолгон ноопасын сойду" деп жооп берет малай. Ошондо ал ачууланып, үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып, өтүнсө да көнбөй, "Ага, канча жылдан бери кызматыңызды кылып келатам. Бир да жолу сөзүңүздү эки кылбадым. Бирок сиз досторум менен отуруп, көңүл ачуум үчүн жок дегенде бир улакта берген эмес элеңиз. Ал эми бузулган аялдар менен бирге сиздин мүлкүңүздү жалмап салып келген мына бул балаңызга бордолгон ноопасты союп бердиңиз" дейт. Анда атасы мындай дейт: балам, сен ар дайым жанымдасың да. Менин мал мүлкүмдүн баары сеники. Бирок бүгүн кубанып тойлош керек. Себеби сенин бул иниң өлгөн эле, тирилди. Жоголгон эле, табылды.